Құрметті көрермен, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қырғызстанда жылыжай құрылысының қарқын алуы 2010 жылдан кейін байқалып келеді. Бүгінде республика бойынша олардың саны 2,5 мыңнан асып жығылады екен. Алайда бұл жағдайда бәрі біртекті емес. Көптеген объектілердің бір бөлігі салынып жатқан кезде екіншілері бос тұр немесе тіпті жабылып қалған. Осы орайда Қырғызстанда жылыжай бизнесмен айналысу жалпы тиімді ме деген сұрақ туындайды. Ал сұраққа толық жауапты біздің қырғызстандық әріптесіміз іздеп көрген болатын. Буюрса, 1-2 жылдын ичинде биз Кыргызстан өзүбүздү камсыз кыла алабыз. Мөмө жемиштер менен, помидор, огурцы, клубника менен. Бир гана нерсе бул көйгөй берилген насыялардын аздыгы. Элге жакшы болот, элге жумуш болот. Өлкө үчүн приоритеттүү багыттардын бири күнөс кына чарбачылыгы болуп саналат. Ички рыноктун керектөөсүн жайы кышы камсыздап, мындан тышкары өнүмдү экспортко чыгарса деле боло турган. Учурда Кыргызстан боюнча күнөс кыналардын жалпы саны 1305. Алардын ээлеген аянттар болсо 173 гектардан ашат. Областтар боюнча айта турган болсок, основном Чүй областында 97 единица ошол күнөс кына бар. Скөлдө 50, Нарында 34, Таласта 10, Ошто 346 дана, Баткенде 161, жана Жалал-Абадта 608 дана күнөс кыналар иштеп, бүгүнкү күндө ошол элдин талабына, ошол продовольственная безопасность поезда ошолорду камсыздоо боюнча иш алып барып жатат. Бул багыт 2016 жылдары эле башталган. Көпчүлүк дыйкандар күнөс кана иштетебиз деп банктардан жеке насыя алышып, билек түрүнө киришишкен. Статистикалык маалыматка таянсак, 2018 жылы Кыргызстанда 2000ден ашык күнөс кана ачылган экен. Бирок тажрыйба жана атайын ыкмаларды билбегендиктен көп каражат жумшап, ачып алган чарбачылыктар өзүн өзү актай албай чыгымга учурап, иши токтоп калгандары бир топ. Жакынкы мезгилдерден бери чет өлкөлүк адистердин жардамы менен бул иштер жолго коюлуп, киреше тапкандар аз эмес. Кыргызстанда күнөс кана чарбачылыгы 6 жылдан бери өнүгүп келет. Мына өзүңүздөр көргөндөй, күнөс каналарды дыйкандар ачышып, аларга жашылча жемиштерди отургузуп, аны багуу системасын өздөштүрүп алышкан. Мындай тамчылатуу системасы менен сугарышат. Күнөс каналар болсо кыштан бери иштеп баштайт. Демек, бул алдаганча пайдалуу деп эсептелет. Алдыда ушул тууралуу айтып беребиз. Күнөс кананы иштетүү абдан кылдаттыкты талап кылат. Айдаган нерсесине кам көрүү үчүн агроном айткан ар бир эрежени аткарып, чоң ынта менен көңүл бурса, ал иш сөзсүз натыйжа берерин адистер белгилейт. Өз убагында сугаруу, жер семирткичтерди туура колдонуу, ичиндеги температураны көзөмөлдөп туруу, ар бир көчөткө кылдат мамиле кылуу, мына ушулардын баары ийгиликке жетүүнүн сырлары. Бул теплицаны өстүрүш үчүн мөмө жемиштерди өзүнчө технология керек, өзүнчө техниканы колдонуш керек. Ачык жерде поляга эккенде эмес бул теплицанын технологиясы. Кайсы удобрение берилет, кайсы удобрение эмне үчүн кетет, элдердин ден соолугуна зыян болбош үчүн жана окружающий средага зыян болбош үчүн. Ошол максатта азыр биздин тепличниктерди, фермерлерди үйрөтүп айтып келатабыз. Ислам Караев бир топ жылдардан бери күнөс кана иши менен алектенип, бирок эмгеги текке кетип, киреше таппай чыгымга учурап келген. Себеби өстүрүү технологиясын жакшы өздөштүрбөгөндүк. Учурда ал түркиялык адистин жардамы менен бир жылда 2 ирет түшүм алам деп турат. Аз мына бул бүтөт, анан будан кийин помидор отургузабыз. 2 түшүм алабыз. Аз бул бүткөндөн кийин помидор өсөт. Мисалы августта башталат, август-сентябрда уругун жерге таштайбыз. Анан же кассетага отургузабыз көчөт кылып. Сентябрда отургузабыз, ал декабрларда уже түшүмүн берип баштайт да. Караганга жараша болот, жакшы карасак көбүрөөккө сатабыз. Тамчылатуу системасы. Суу эконом болот, бочкага суу толтуруп туруп эле, аны кичине жылытып туруп. Ошо дары дармегин кошуп беребиз. Пайда алып келип атабы силерге? Ооба, жакшы беребиз.
Ал эми бир катар дыйкандарга кирешелүү ыкмалар менен бөлүшүп жаткан түркиялык фирманын агроному Айзада күнөскананын иши алгач анын курулушунан башталат дейт. Биз дыйкандарга полностью бут каяктан башталат, теплица кандай башталат, буттардын аралыгы. Биздин бул системада, теплица курулуш системасында клип система, пленкаларды байлаган система. Кыргызстанда биринчи жолу келди биз менен чогуу. Бул абдан ыңгайлуу система жана арзан система. Жана бул пленкаларды бузбайт да. Дат бастырбайт, дат басканда баспаса пленкада көп жылга чыдайт. Ошол система менен азыр биз иштеп атабыз. Дыйкандар, например, бул жылы 20 сотиктен баштаса, эмдиги жылы дагы 20 сотик улап салышат. Анткени сразу түшүнөт, 1 сезон, 2 сезондон кийин эле бул абдан пайдалуу бизнес экени. Ар бирин туура эсептеш керек. Ошого жараша болот да. Туура эмес болуп калса, суу жүгүртмөлөрүн туура эмес кылып койсоң, үстүн туура эмес тартып койсоң, жамгыр кирме болот, шамал айдап кетме болот. Ошолор бар да. 1 ай талап кылынат экен. Эми толук иштесе 1 ай талап кылынат да. Бул эми погодага жараша болот, күндүн аба ырайына жараша болот. Салафандардын аба ырайы шамал болсо кура албайсың. А каркастардын турушу бат эле. Күнөсканачыларга мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыялар аз каралган жана кайтаруу мөөнөтү кыска. Ошондой эле лизинг долбоорлору түзүлгөн. Учурда өлкө боюнча жалпысынан 15 000 тонна помидор, 16 000 тонна бадыраң жана 72 тонна цитрус өсүмдүктөр өстүрүлүп, ички базарларда сатылып келет. Кыргызстанда азыркы убакта ар түрдүү типтеги күнөсканалар курулуп жатат. Основном бизде Россиядан алып келинген күнөсканалар тивиндеги, Кытай тивиндеги, жанагы Южный Корея тивиндеги күнөсканалар коюлуп жатат. Адистер күнөсканалардан түшүм жемиштүү болсо, башка өлкөлөргө экспорттоого мүмкүнчүлүк болот деген ишенимде. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек, Атайын Туран Экспресс үчүн.